Жалал-Абад шаарынын Борбордук көчөсү реконструкциядан өткөрүлүп, кыргыз эл акыны Түмөнбай Байзаковдун ысымы ыйгарылды. Жолдун ачылуу аземине Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, президенттин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев, Жалал-Абад шаарынын мэри Эрнисбек Ормоков, шаардык кеңешинин төрагасы Нуртилек Орозбаев баштаган депутаттар жана жергиликтүү тургундар катышты. Жолдун ачылуу аземинде президент Садыр Жапаров Жалал-Абад шаарынын Борбордук көчөсүнө кыргыз эл акыны Түмөнбай Байзаковдун ысымынын берилишин, маданият чөйрөсүндө өзүнүн ордун тапкан чыгаан инсандын эмгегин баалоо, ошол эле учурда ысымын түбөлүккө сактоого болгон туура чечим деп белгиледи. Кайталангыс талант Түмөнбай Байзаковдун 100 жылдык мааракесин белгилөө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2023 жылы республикалык деңгээлде өтүүчү мааракелик иш-чаралар тизмесине кирген. 100 жылдык мааракесинин алкагында Жалал-Абад шаарынын кире бериш бөлүгүндө орнотулган стеллага акындын ысымы жазылып, шаардын жаңыдан реконструкциядан өткөрүлгөн Борбордук көчөсүнө анын аты ыйгарылды. Эми мындан ары Кыргызстандын 3-чү ири шаары болгон Жалал-Абаддын негизги проспектиси Түмөнбай Байзаковдун ысымы менен аталат. Жалал-Абаддык мекендештер, мамлекетибизде жүргүзүлүп жаткан реформалардын алкагында 2023 жылы Жалал-Абад шаарын Кыргызстандагы экинчи экономикалык борборго айлантуу үчүн атайын план бекитилген. Мунун алкагында 2 миллиард сом акча каражатын бөлгөнбүз. Өлкөбүздөгү чоң шаарларды өнүктүрүүгө мындай каражат биринчи жолу бөлүнүп берилип жатканын баса белгилеп кетейин. Чындыгында эле шаар макамын алып жүргөн талктуу пункттарыбыз шаар деген атка татыктуу болушу керек. Бул суммага шаарда буга чейин болбогон ири курулуштар жүрүп, социалдык экономикалык багыттагы 10дон ашык долбоорлор ишке ашырылып жатат. Азыр биз турган мына ушул көчө дагы жогоруда аталган каражаттардын эсебинен жасалды. Мындан сырткары учурда шаардын көптөгөн ички жолдорун оңдоо жумуштары кызуу жүрүп жатат. Быйыл Жалал-Абад шаарында курулуш жылы болду десем жаңылышпайм. Долбоорго бир катар өндүрүштүк ишканалар жана социалдык объектилерди куруу да камтылган. Мунун баары Жалал-Абад шаарынын тургундарына ыңгайлуу шарттарды түзүп берүүгө багытталат. Жакынкы мезгилде калкынын саны жыл сайын өсүп бараткан Жалал-Абад шаарынын башкы планы өзгөртүлүп, аймагы кеңейтилет. Өнүгүүнүн жаңы түйүнүнө айланып бара жаткан бул шаарда аталган 2 миллиард сомдон сырткары республикалык бюджеттен каржыланып жаткан курулуштар дагы бар. Түмөнбай Байзаков проспектисинин жалпы узундугу 3,5 чакырымды, кеңдиги 18 метрден 31 метрге чейин түзөт. Жолду реконструкциялоонун алкагында жаңыдан геосетка менен асфальт төшөөдөн сырткары тротуар куруу, темир бетон арык куурларын жаткыруу, жол чийиндерин чийүү жана жол белгилерин орнотуу жумуштары жасалды. Курулушка жалпы 145 миллион сомдон ашуун каражат жумшалды. Каржылоо Жалал-Абад шаарын өнүктүрүүгө республикалык бюджеттен бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен жүргүзүлдү. Жалал-Абад шаарынын жолдун ачылышы боюнча бул 30 жылдан бери болгон жолдун ачылышына аябай сонун болду. Мына жолдун ачылышы өтө тегиз, түз дагы бардыгы. Мына лотоктор коюп, чекемелер коюп бардыгы жакшы. Ушинтип иштесе болот экен го, бардыгы жакшы. Рахмат ким кылса ушу чоңдорго дагы бийликтегилерге рахмат чоң. Жолдор аябай жакшы талапка жооп бере турган болуп атат да. Болсо да биздин шаардын өнүгүп атканы, өсүп атканы, биздин жетекчилердин ушунун жакшы иштеп атканы ошо жолдон көрүнүп атат да. Баягы биринчи жолуң болсо ишиң оңолот дейт го. Шаар муштай өзгөрүүгө дуушар болууда. Мына жашарууда күндөн күнгө. Мына лотоктордун эме кылып, мына көчөлөрүбүз проспектке айланып, мына ошонун себеби болуп мына Ленин көчөбүз, Борбордук чоң көчөбүз, мына Түмөнбай Байзаков деп чоң проспект болууда. Шаардын мына кире беришинде турабыз. Мен да өзүм да ошол кире бериште жашаймын. Ошону жашообуз каткада айтарым. Ушу келечегибиз кең, ушундай жакшы немелер боло берсин. Ушундан ары элибиз ынтымакта болуп, келечекте дүйнө суктана турган шаарларга айлана берсин шаарыбыз. Белгилей кетсек, Жалал-Абад шаарындагы Түмөнбай Байзаков проспектиси буга чейин Ленин көчөсү деп аталып келген. Ал шаардык кеңештин токтому менен 23 августта өзгөртүлгөн.